Assalamu алейкум, устаз. Намаз Аллаху акбар такбир сырттан айтылыш керек бе, же ичинен бе? Кайсынысы парыз? Жок. Өзүңүз мисалы Аллаху акбар бул намаздын кирип атасыз го, Аллаху акбар депчи. Такбири тахрима бул биринчи фарыз да бул. Аллаху акбар. Ниет Аллаху акбарда мурда болот. Аллаху акбар кылып коюп анан ниет кылсаңыз болбой калат. Ниет кыласыз, андан кийин Аллаху акбар. Ошо Аллаху акбар дегениңизде, ошо айткан сөзүңүз биринчи намазга кирип аткандагы Аллаху акбар ошо фарыз. Ал кайсы деңгээлде болуш керек? Өзүңүз уга турган. Эгерде сиз имам болсоңуз, анда артыңыздагы адамдар уга турган. Микрофон жок деп коюңуз. Мисалы, 3 сап адамдар турат. 3 сап уга турган деңгээлде Аллаху акбар дешиңиз керек. Мечит толо. Анда ошолордун акырына чейин уга турганда ниет кылтырып, Аллаху акбар деп кыйкырышыңыз керек. Демек, аркадагы муктади уга турган деңгээлде айтуу. Түшүнүктүбү? Ошончолук. Азыраак болсо, акырыныраак, көбүрөөк болсо катыгыраак айтасыз. Эгерде жалгыз окуп атсаңыз, өзүңүз уга турган эле деңгээлде.